Кимсанбай Ажы Абдурахманов. Туңгуч муфтий Кимсанбай Ажы Абдурахмановдун кыскача өмүр таржымалы. Кимсанбай Ажы Абдурахманов 1940 жылы 10 июлда Баткен шаарынан 15 километр алыстыктагы Жаңабат айылында жергиликтүү кыргыз үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал 1957 жылда орто мектепти аяктап, 1959 жылы Өзбекстандын Бухара шаарындагы Мир Араб Ислам медресесине окууга кирген. 1962-1966 жылдарда Советтер биримдигинин Иракы чыгышында аскердик деңиз флотунда кызмат өтөп, аскерден кайткан соң Мир Араб Ислам медресесиндеги окуусун улантып, 1971 жылда ийгиликтүү бүтүргөн. 1971-1976 жылдарда Ташкенттеги Борбордук Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармасында Советтик чыгыштын мусулмандары журналынын редакциясында адабий кызматкер болуп эмгектенген. 1980-1982 жылдары Советтик чыгыштын мусулмандары журналынын редакциясында журналдын араб тили жана өзбек тили вариантынын редактору болуп иштеген. 1982-1986 жылдары Кимсанбай Ажы Бухара шаарындагы Мир Араб Ислам медресесинин директору болуп иштейт. 1987-1989 жылдары Борбордук Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын фатва бөлүмүндө эмгектенип, 1990 жылдын мартынан 1992 жылдын сентябрына чейин Кыргызстан мусулмандарынын казиятынын төрагасы, казы болуп кызматын кылат. 1992 жылдын август айынын аягында Кыргызстан мусулмандарынын биринчи курултайы болуп, эгемендүү Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасын түзүп, анын төрагасы кылып Кимсанбай Ажы Абдурахмановду дайындайт. Муфтий Кимсанбай Ажы 1990 жылдын сентябрында Бишкек шаарында Кыргызстандагы туңгуч ислам медресесин ачты. Бул медресени 1993 жылы Ислам институтуна айлантып, окуу программаларында жогору даражага көтөрүп, ага Азирети Али наамын берди. Ушул жылы Кимсанбай Ажынын демилгеси менен Кыргызстандын облустарында ислам медреселери ачылып иштей баштады. 1991 жылы Кимсанбай Ажы баш болгон биринчи жолу 450 киши Кыргызстандан Саудияга ажылыкка барышты. Ушул жылы муфтий Кимсанбай Ажынын демилгеси менен Дарген улуттары жашай турган айылда ислам медресеси жана Курани Каримди жаттоо ишин багыттаган каарылар медресеси ачылып иштей баштады. Муфтий Кимсанбай Ажы Эмираттагы белгилүү шейхтердин бири менен сүйлөшүп, Бишкек шаарында жаңы стилдеги борбор мечитин куруп берүүгө жардам сурап, ал курган борбордук мечит 1995 жылдын октябрь айында бүткөрүлдү. Азыркы күндөрдө да ал мечит борбордук мечит наамында кызмат кылып келүүдө. 1994 жылы Азирети муфтий Кимсанбай Ажынын аракети менен Саудиядагы Ислам банкы борбордук мечиттин жанындагы чоң имаратты сатып алып берди. 1996 жылы Кимсанбай Ажы Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасынын жана Азирети Умар институтунун учурдагы Гоголь 57 дарегиндеги имаратка көчүрүп киргизди. Азыркы мезгилде дагы дал ушул имаратта диний башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам университети иштеп жатат. Азирети муфтий Кимсанбай Ажынын аракеттери менен 1990 жылга чейинки Кыргызстандагы 36 мечиттин саны 1000ден ашты. Азирети Умар Ислам институтунда Мисирден келген араб мугалимдер араб тилинен сабак бере баштады. 1996 жылдын декабрында Кимсанбай Ажы Кыргызстандын муфтийи кызматынан алгачкы жолу бошоду. Ал эми 2000 жылдан 2003 жылдын сентябрына чейин Кимсанбай Ажы экинчи жолу Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи болуп кызмат кылды. 2004-2007 жылдары Кимсанбай Ажы Бишкек шаарындагы Махмуд Кашкарий мечитинде имам хатип болуп иштеди. 2008 жылдын апрелинен баштап Бишкек шаарындагы жаңы курулган Мусахан Төрө мечитинде имам хатип баш имам болуп үзүрлүү кызмат өтөдү. Булак муфтият. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.